кетсе да, улуу элим, куш жүрөгүм сен үчүн. Бели каты электе ата-энесинен ажыраган акын Айнура Мамытова бүгүн өзүнүн экинчи ыр жыйнагын окурмандардын назарына койду. Алгачкы китеби болгону 200 нуска менен чыкса, бул эмгеги андан 2 эсе көбүрөөк басылып чыкты. Улуу тилек Ууртам ыр китебинин таанытымы Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинде болуп, ага акындын калемдештери, жогорку окуу жайынын мугалимдери жана студенттер катышты. Жыйнакка негизинен мекен жана ата-эне тууралуу ырлар киргизилген. Кошумчаласак, акындын ондон ашык ырларына огон жаратылып, жаш эстрада ырчылары аткарып жүрүшөт. Биринчи ыр чыгарардан мурда ошол окурмандарга кандай таасир калтырат, мен кандай жаштарга кандай тарбия бере алам деген биринчи максатын ойлойм дагы, анан ыр жазам. Мен 5 жашымда айрылгам. Ошондон кийин эле анан өзүмдүн мындай сагынычымды сөз менен айта албай, анан ырларга басым жасачым да, ыр жазып алып, анан эч кимге окучу эмесмин. Кийин эле уже элге сиңире баштадым да.